Саламатсыздарбы, урматтуу Улай ТВ YouTube каналынын жалпы көрөрмандары. Бүгүн Аян кино тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө келип отурабыз. Албетте Аян дегенде эле дал ушул сүйүү, аял эркектин ортосундагы мамиле, азыркы учурда кандай болуп жатат, ошолор боюнча кенен чагылдырылат экен. Андыктан аягына чейин албетте биз менен биргеликте болуңуздар. Бул тасмадагы эң башкы каарман биз сүйгөн эжекебиз. Бегайым эже, кандайсыз? Кино кут болсун. Рахмат, чоң рахмат, саламатсыздарбы. Буга чейин сиз көп эле кинолордо көрүп жүрөбүз. Анан бул кинодо тартылыш сиз үчүн кандай болду? Өзгөчөлүктөр кандай болду? Кыйынчылыктар кандай болду? Эми бардыгын эле өзүнүн кыйынчылыгы болот, жеңилдиги болот. Анан сөзсүз түрдө ошол тартылган кинодон бир нерсени түшүнөт да. Сизде кандай болду? Бул проект мен үчүн аябай кызыктуу болду. Актриса катары дагы бул проект мага көп изденүүгө мүмкүнчүлүк берди. Анан актёрдук состав дагы аябай кызыктуу болду. Ал актёрдук состав башка актёрлор менен да иштеш. Ошон үчүн бул проект мен үчүн жүрөгүмдө өзгөчө орун ээлеп калат. Негизи кандай ролду жараткыңыз келет сиз актриса катары? Актриса катары тарыхый фильмде тартылсам деген оюм бар. Тарыхый фильмдерде дагы мисалы Курман Жандатка апабыздын ролу болушу мүмкүн. Балким андан башка ошолордун кайсы биринин ролун көбүрөөк жактырасыз? Мен Батыр кыздын образын жараткым келет кыялымда. Ушундай кыялым бар. Эми сүйүү тууралуу суроо берейинчи сизге. Өзүңүздүн жүрөгүңүздүн жарымын таптыңызбы? Сиз үчүн сиз сүйгөн мисалы өмүрлүк жолдошуңуз кандай болушу керек? Ошол боюнча чын жүрөктөн эле айтып коюңузчу. Азырынча таба элекмин. Анан билбейм, ал жөнүндө деле көп ойлонбойм. Мага кандай адам буйрса, Негизи кандай адам жагат сизге? Мага эң башкысы ал адамдын мага болгон мамилеси, эң маанилүүсү ошол мага. Мамиле деп калдыңыз, чынында азыркы учурда кыздардын көпчүлүгү жана акчасына карап мамиле кылышат, аркы берки деп калышат го. Бирок деген чыныгы сүйүү албетте бул мамиледен улам болот да. Ал бала сизге кандай мамиле кылат, ошол мамилесинен улам, анын жакшы сөзүнөн улам кыздар сүйүп калабыз го. Анан сиз ошого көз карашыңыз кандай негизи эле? Мамиле жоголсо сүйүү дагы жоголот да, мисалычы. Ооба. Эң башкысы өтө аяр мамиле кылыш керек. Мындай бөпөлөп туруш керек дейсиз. Ооба, сөзсүз. Аян кино тасмасынын жаратуучусу, режиссеру Рыскелди мырза, саламатсызбы? Кино кут болсун, куттуктайбыз. Саламатчылык, чоң рахмат. Бул канчанчы киноңуз болду ошондо сиздин? Биздин студиянын экинчи фильми. Өзүм режиссерлук болуп, дебюттук тасма. Бул тасмада кандай өзгөчөлүктөр болду, эмнелер болду? Ошолор боюнча бир аз кеп сала кетсеңиз, кыскача. Өзгөчөлүктөр бул жанр, психологический драма. Ошол го өзгөчөлүгү. Эмне себептен аталышы Аян болуп калды? Анан бул кинону тартууга эмне түрткү болду? Качантан бери пландап келип анан тартып калдыңыздар? Бул негизи коомдогу, бизде айланып чөйрөдө көрүп жүргөн нерселердин негизинде эле тартылды. Ошо статистика боюнча дүйнө жүзүндө депрессия абалындагы аял заты 35% түзөт экен да. Ошо анын үстүнө бул башка өлкөлөрдө депрессия бул врач тарабынан коюлган диагноз болсо, биз кыргыз коомчулугунда бул нерсеге көп маани бербейт да. Ошо депрессия каяктан келет, кандай болот, эмне болот, ошону биз тасмада чагылдырганга аракет кылганбыз. Буюрса экрандан көрүп өзүңүздөр байкайсыздар. Мына ошонун баарын көрүүчүлөргө дагы албетте сунуштайбыз. Анан дагы бир суроо берейинчи. Негизи ошол аялдарга маанайын дайыма көтөрүп туруш үчүн сиз эмне кылып турасыз? Мисалы карындашыңызга, балким же бир тууганыңызгабы, кыздаргабы же? Негизи ошол коомчулукта кайра башынан айтып коеюн. Негизи бизде ошо кыргыздарда аял затына болгон мамиле бир аз башкачараак да. Неге дегенде аларга дайыма айтып туруш керек экен, жакшы көрөм деп, сыйлайм деп, урматтайм деп. Ошол нерселерди айтпай, кылбай жүрсөң, алар аял заты өзүн күнөөлөп, балким сулуу болбой калдымбы, балким мен башка бирөөнү таап алдымбы деген ойлор кетет экен да. Бизде ошол максатты көздөп, сүйүктүүңөргө, карындаштарыңарга, ата-энеңерге ошол канчалык маанилүү экенин ошол орусча айтканда доказать надо да, каждый раз. Анда келиңиз, жалпы көрүүчүлөргө дагы бир чакырык таштай кеттиңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздарды күтөбүз. 19-февралдан баштап бардык кинотеатрда. Мен маңдайымда чек жейип жакшынакай болуп турган байкем, ушул Аян киносунун администратору. Кандайсыз? Кино кут болсун, биринчи эле куттуктайбыз. Чоң рахмат. Бизде ал проектте администратор болуп иштедим. Дебютный десек болот, анткени ага чейинки проекттерим болсо, там
мелкийлер болчу да, мындай кичинекей проекттер болчу да. Бунусунда мага ушул Аянды деген Рыскелди байкебиз предложить этип мени чакырып, ошондо чогуу иштешип калдык. Болду ошол. Өзгөчөлүгү эмнеде болду бул кино тасманын? Башка кинолордун буга чейин деле мындайча айтканда кыска метраждуу кинолор тартып келген экенсиз, то есть администратор болуп келген экенсиз. Ооба, администратор болуп келгем. Андан сырткары деген бул кино деген аябай оор, басырыктуу сыяктуудай болду да. Анткени мен үчүн эмеде тарттык да бизче, карылар үйүндө тарттык. Ал жак деген аябай мындай жаман экен да, чынын айткандачы. Тамак жеп атсаң адамдар карап, мындай башкача болуп, мындай өзүмө келе албай жүрдүм. Эме съемка бүткөндөн кийин дагычы, например, ойлонуп элечи, ошо адамдардычы, ушундай адамдар бар экен депчи. Ошол негизи эле съемочный процесс жакшы өттү. Анткени мындай жеңил өттү десек деле болот. Анткени профессионалдар чогулган болчу. Жакшы, анда ийгиликтүү кино болот деп ишенебиз биз дагы. Эми бир суроо берейинчи сизге. Чыныгы сүйүүңүздү, жүрөгүңүздүн жарымын таптыңызбы? Сыр бойдон калсын деп койсуз. Сыр бойдон калсын, аба. Балким айтасыз. Жок, таба элекмин. Менин маңдайымда азыркы учурда Келбейми деген аталыштагы ыры менен аябай популярдуу болуп жаткан эжекем. Айгүл эже, кандайсыз? Жакшы, барысы. Ыркыт болсун алгач эле. Чоң рахмат. Эми кино боюнча негизи эле аян ушул сүйүү, эркек менен аялдын ортосундагы мамиле ошолор боюнча экен да. Анан негизи жубайлардын ортосундагы түшүнбөстүктүн эң негизги себеби эмнеде деп ойлойсуз? Эң негизги себеби бул бардык нерсе деңгээлге келип такалса керек деп ойлойм. Анткени ар бир адамдын өзүнүн интеллектуалдык деңгээли, жүрөгүндөгү ыйманы болсун, жашоо болгон түшүнүгү болсун, бардык нерсе ошол деңгээлге алып келип, ошол менен деңгээлдер туура келбей калгандан улам көбүнчө түшүнбөстүктөр көбүрөөк ошол таризде болот окшойт деп ойлойм да. Жеке оюмда. Деңгээл туура келиш үчүн алдын ала турмуш кура элек да, мисалы, бири-бирин жакшылап тааныш керекпи? Сөзсүз түрдө ошентип баягы негизи бул жашоодогу эң башкы ийгиликтердин бири бул туура жар тандоо менен туура кесип тандоо дейт эмеспи? Сыңарындай ушул баягы өзүңдүн түгөйүңдү тандоодо дагы дыкат мамиле кылып, анан мындай орусча айтканда эйфорияга берилип, ошол нерсени мындай өйдө асманга чыгарып алып, анан анын аркасындагы боло турган нерселерди ойлонбой иш кылбаш керек экен да. Мындай ошондой болуш керек деп ойлойм. Туура айтасыз. Анан кээ бир мисалы айымдар деле мен 100% жолдошумду туура эле тандагам деп ойлошот, бирок турмушка чыккандан кийин мисалы кайсы бир мүнөзү балким ушундай таң калыштуу нерселер чыгып калышы мүмкүн. Ошондой болду белесиздерби? Биз деген 5 жыл сүйлөшүп анан турмуш курганбыз. Мен андай таң калыштуу нерселер болбосо дагы баягы мен өзүм көрүп туруп ошого көз жумган нерселер бар экенин түшүнгөм. Анда жолдошуңузга ыраазычылык айта кетпейсизби? Антсе дагы 5 жыл чогуу жүрдүңүздөр, азыркы деле чогуу жашайсыздар. Сизге ар кандай белектерди кылса керек? Албетте да. Ыраазычылык билдирем. Мен түгөймө, мен байыма деп айтам дайыма. Чоң рахмат. Сенин барың биз үчүн бакыт. Саламатсызбы эже, кандайсыз? Саламат, рахмат, жакшы. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Аян эже дедим го, то есть Аян киносу. Негизи эле сүйүү, эркек аялдын ортосундагы мамиле мына ошолор боюнча экен да. Анан мисалы идеалдуу аял эркектин мамилеси жашоодо чынында эле барбы, же биз аны сериалдардан, кинолордон же корейский дорамалардан эле көрүп жүрөбүзбү? Бар албетте. Өзүңүздүн жубайыңыз, жолдошуңуздун экөөңүздүн ортоңуздагы мамилени айта кетсеңиз болот. Меники эми ар кандай. Негизи идеалдуу жашоо деген кинодо эле го деп ойлоп жүрчүмүн, бирок бир аял менен бир эркектин жашоосун көрүп алып, мен ушул чын эле идеалдуу жашоо экен деп ойлонуп калгам да. Сиз сурап атпайсызбы, мен жолдошум менен депчи, жолдошум менен мамилем ар кандай болуп турат меники. Урушабыз, талашабыз. Эми жашоо деген бул эме эмес да. Оюнчук эмес да. Ар кандай нерселер болот, уруш болот, талаш болот, бирок ошону деген мындай көтөрүп, чогуу биргеликте жеңип, анан ортодо негизи эң кармаган нерсе бул балдар да. Кандай болгон күндө деле, биз урушуп кеткен күндө деле биздин кыздарыбыз жылмайганда жарашып калабыз. Жакшы, анан сизди буга чейин кинолордо дагы дайыма көрүп жүрчүбүз. Анан азыркы учурда дагы киного тартылайын деген ойлоруңуз барбы? Анан кино жаты кандай өнүгүп жатат деп ойлойсуз сиздин көз карашыңызда?
жакшы суроо экен. Кыргызстанда кино жааты аябай сонун өнүгүп атат. Акыркы убакта мен ушул психологический мондой трейлерлер болуп атпайбы? Трейлер жанрын аябай жакшы көрөм. Жакында дагы бир кино көргөм, ал дагы жакты. Онон деген эле баа коюп келдим. Акыркы учурда кыргыз киносу өнүксүн, дайыма мен ушул жөнүндө сөз кылып келем да. Кыргыз кинолорун дайыма колдоп келем. Анан эми өзүмдүн чыгармачылыгымда буйруса, эми жакшы проекттер болсо иштешебиз, буйруса. Рахмат чоң, анда жакшы кинолордон сизди дагы көрөлү. Кандайсыздар? Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы, рахмат. Жакшы. Азыркы учурда мисалы кинолордун ичинен көбүнчө сүйүү темасына аябай көп кинолор чыгып жатат да. Анан негизи эле бул чыныгы сүйүү сиздер үчүн эмне? Сиздер бири-бириңиздерди кантип сүйүп калдыңыздар дейги, ошону айтыңыздарчы. Негизи аябай кызыктуу болгон таанышканыбыз, бирок айтсаң айта берчү дейсиң, сөз Бүтпөйт бүтпөйт, бүтпөйт. Анан биздин ортобузда сүйүүбүз бул камкор. Өзүбүздү ойлобой биринчи жарымыбызды ойлойбуз. Жеттиңби, жетпедиң, базовый эле эме да, мындай. Үйгө жетип алдыңбы, курсаң тойгуздуңбу, тойгузбадыңбы, эмне нерсиң, эмне нерв эмессиң, эмне кыйкырасың, эмне кыйкырбайсың деген сөздөр эле ошол ичинен сүйүү жаратат го деп ойлойм. Мен кошулам. Эмне десе ошол деп койбойсузбу? Анан деген эме экен да, мисалы адамда деген баарында эле эки орган болот экен да, мисалы көз, аркы берки болуп, мурун деле, анан жүрөк өзү жалгыз экен да. Анан өзүмдүн жүрөгүмдүн жартысын таптым деп ойлойсуздарбы? Албетте. Албетте. Мына копиям болуп турбайбы? Мына турбайбы? Менин жанымда. Келиңиз, сиз да бир эки ооз сөз сүйлөп берип коюңузчу. Эмне дейм? Тезден боюнча деп Сапсары да кой. Болгону ошол да кой. кайсы сапатын өзгөчө баалайсыз? Кандай сапатты? Чыгса жакшы көрөм деп кой. Ооба. Аны мен сөз менен айтып бере албайм. Ийгилик каалайбыз сиздерге. Сонун бир мындай ой жүгүртүү кино экен. Ойлондук кандай эмне болот экен, биринчи түшүнүстүк болуп мындай. Бирок аягында аябай сонун бүттү. Оюндар, актерлор мыкты, режиссер мыкты, сценарист мыкты. Өзгөчө кино болду иши мен үчүн. Анан сүйүү тууралуу суроо берейинчи. Жүрөгүңүздүн жарымы барбы сиздин? Жок. Негизи сиз жактырган айым кандай болушу керек? Эми мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деп айта албайм. Эми буйруганы кандай кызга тат. Бир мүнөзүн айтып койсоңуз. Ишеничтүү. Мага ишениш керек. Мага ишенип, мени колдоп, бири-бирибизге ишенип ошо. Саламатсызбы? Жаңы эле ошо Аян аттуу кинонун жабык көрсөтүүсүн көрүп бүттүк. Мен мынчалык кино болот деп чынында мындай ойлогон эмесмин да. Жаңы деңгээл десек болот. Негизи эле үй бүлөдөгү жана билинбеген проблемалар экен. Андай проблемалар аябай көп. Ошондуктан бул жерге аябай ачыкта чыгарыптыр. Мага аябай жакты. Негизи үй бүлө болгондо абайлаш керек. Аябай коркунучтуу, мен чын эле корктум, ыйлагым келип кетти. Рахмат чоң. Саламатсызбы? Дагы эле жаман көрүп атам сизди. Эмне кылабыз эми? Билбейм, эмне кыласыздар, мен өзүмдү дагы жаман көрүп кетип атам, чынын айтканда. Ошол, бул кино Негизи актриса мисалы же актер болуу ролун ушунчалык жакшы аткарса, биз аны жакшы көрүп калабыз же жаман көрүп калабыз. Жакшы аткарыпсыз. Бул сиздин канчанчы киноңуз болду ошондо? экинчи. Буга чейин кайсы киного тартылдыңыз эле? Буга чейин 3. Бул кинонун өзгөчөлүгү кандай болду өчтөн караганда? Бул кинодон өзүңүз эмнени түшүнө алдыңыз дегендей? Бул кинодо кандай айтсам, душмандык кылбаш керек деген түшүндүм. Негизи ошол терс каарман болбой эле коелучу деп айтмакмын. Негизи өзүңүздүн оюңуз боюнча чыныгы сүйүү кандай болуш керек? Чыныгы сүйүү, ортодо бир гана ишеним. Достор, ушун менен кино бүттү. Негизи учурда кыргыз киносу аябай өнүгүп жатат десек дагы болот. Бул кинонун дагы өзүнүн мааниси, маңызы бар экен. Ошол себептен ар бир кинодон өзүбүзгө пайдалуу жактарын алалы, бири-бирибизге ишенели, сүйөлү, сүйүлөлү.